Эч нерсе түбөлүк эмес. Жада калса миллиондогон жылдардан бери келе жаткан табият, андагы жан-жаныбарлар, аба ырайынын өзгөрүшү, экологиянын бузулушу, кайбир учурларда адам колунун кесепетинен улам айлана чөйрөдөн же такыр эле жер планетасынан жок болуп кетүүдө. Айрымдары ушул күндөрү жок болуу коркунучунда. Бизде программасынын кезектеги чыгарылышында Кыргызстанда коргоого алынган, бирок жок болуп бараткан куш, ак кунас же илек-илек тууралуу айтып беребиз. Ак кунас кунастар уруусундагы куш, аны илек-илек деп аташат. Бийиктиги 1 метрден 1 метр 200 сантиметрге, канатынын узундугу 220 сантиметрге чейин жетет. Салмагы 4,5 килограмм. Илек-илектер узак жашашат, орточо эсеп менен 20 жыл. Илек-илек биздин аймакта кездешүүчү эң чоң куш. Канаттуу үй бүлөлүк жашоонун жана үй жайлуулуктун колдоочулары болуп эсептелет. Ак кунас үйдүн жанында отурукташкан болсо, бул бактылуулуктун белгиси деп эсептелет. Үй бүлөлүк уюму күчтүү канаттуулар, алар жуп болуп жашап, тукумун чогуу өстүрүшөт. Ааламда ак кунастын 12 түрү бар. Эң байыркы канаттуунун калдыктары Францияда табылган. Заманбап коомдо 9 түрү жашайт. Илек-илек дээрлик толугу менен ак канаттуу. Канаттарында жана бир аз артында кара түстөгү негизги жүнү бар. Ал канаттуунун учуу учурунда көбүрөөк көрүнүп турат. Чымчык турганда канаттарынын бүктөлгөндүгүнө байланыштуу арткы жагы кара болуп көрүнөт. Жупталуу мезгилинде канаттуулардын жүндөрү кызгылт түскө ээ болушу мүмкүн. Канаттуунун тумшугу чоң, учтуу, мойну узун, башы кичине. Көздүн айланасында жылаңач кара тери көрүнөт. Көздүн ириси караңгы. Канаттуулардын жүнүнүн негизги бөлүгүн учуучу жүндөрү жана канаттуунун ийин бөлүгүн жаап турган жүндөрү түзөт. Мойнунда жана көкүрөгүндө узун жүндөр болот. Эгер тынчы кетсе, аларды үлпүлдөтөт. Ошондой эле эркектер жупташуу учурунда жүндөрүн чыгарышат. Койругу бир аз тегеректелген куштун тумшугу жана буттары кызгылт түстө. Буттары жылаңач. Илек-илек жерде кыймылдап жатып, башын бир аз чайкап коет. Уяда жана жерде бир буту менен бир топ убакытка чейин тура алат. Илек-илектин учушу суктандыруучу көрүнүш. Канаттуу абада акырын учат. Конгондо канаттарын өзүнө катуу басып, буттарын алдыга түртөт. Булар келгин канаттуулар болгондуктан алыскы аралыктарды оңой басат. Бири-бири менен негизинен тумшуктарын тарсылдатуу аркылуу байланышат. Канаттуу тумшугу менен чертип жатканда башын артка ыргытып, тилин узартканда үн байланышын алмаштырат. Кээде алар ызылдаган үндөрдү чыгарышы мүмкүн. Ак кунастар Европанын бардык аймагында жашайт. 19-кылымдын аягында Москва аймагына келип баштап, кийинчерээк илек-илектер бүткүл Орусияга отурукташкан. Зоологдор Африканын түштүгүндө уяларды байкашкан. 20-кылымдын биринчи жарымында Кыргызстанда бул куш Фергана жана Чүй өрөөнүндө таралган. Азыркы учурда бул түр жогоруда аталган өрөөндөрдө чанда жолугат. Бул түрдүн жашоо тиричилиги өрөөндөгү кыштактар менен алардын тегерегиндеги талаада, саздак жерде өтөт. Уясын ири даракка салат. Бир жылда бир жолу төлдөйт. 2-ден 5-ке чейин жумурткаларын тууп, балапандарын басып чыгарат. Бүгүнкү күндө Жалал Абад жана Ош облустарынын Фергана району менен чектеш жерде аз санда сакталып калган. 1999, 2003 жана 2004 жылдары Бишкек-Ош жолунун боюнда Шамалды сайга жакын жерде жана 2004 жылы Баткен облусунда дагы бир уя салган жер табылган. Быйыл Баткенге илек-илектер кайтып келишти.
Канаттуу жазында марттын башында уя салуу үчүн пайда болот. Чатырларга, суу мунараларына, мечиттерге, эски бактарга, мамуларга жана электр зымдарына уя салышат. Уясында 2-ден 5-ке чейин жумуртка болот. Эркеги да, ургачысы да инкубацияланат. Балапандар 70-72 күндөн кийин уядан чыгып кетишет. Балапандардын уядагы өлүмү 40%га чейин жетет. Август-сентябрь айларында кыштоого даярдык башталат. Бака, балык, чычкан, кескелдирик жана башка курт кумурскалар менен азыктанышат. Биздин аймакта акунастын кескин азайып кетишине саздардын кургатылышы, дың жерлердин айдалышы себеп болгон. Ошондой эле уя салган жерлердин бузулушу, күрүч талаалардын пахта талааларына алмаштыруу жана айыл чарбасында пестицидтерди кеңири колдонуунун эсебинен азык-түлүктүн азайышы, электр линиясындагы мамуларда канаттуулардын өлүшү жана эски уяларды электриктер бузуп, кээде адамдар тарабынан түздөн түз куугунтуктоосу да алардын жоголуусундагы негизги факторлордон. Бир 1948 жылдан бери Кыргызстандын баардык аймагында аккунаска аңчылык кылууга тыюу салынган. Канаттууларды жок кылгандыгы үчүн жоопкерчилик белгиленген. Бир аккунастын жанына зыян келтиргендер кармалып калса, 30 000 сом өлчөмүндө айып пул төлөйт. 1975 жылдан бери аккунас өзгөчө корголуучу жаныбарлардын тизмесине, 1985 жылдан тартып Кызыл китепке киргизилген. Бул канаттуу Казакстан менен Өзбекстандын да Кызыл китептерине катталган. Кыргызстандын аймагында канаттууну кармап, багып көбөйткөн учурлар жок. Ал эми Европанын бир катар зоопарктарында ийгиликтүү көбөйгөн мисалдар бар. Аккунастардын дүйнө жүзү боюнча 150 000 жуу бар. Алар бат эле отурукташып, жашоо чөйрөсүн көбөйтө алышат. Бул түрдүн популяциясын сактап калуу үчүн уяларды жана алар курулган имараттарды кыйратпоо сунушталат. Биздин планетадагы канаттууларга жана бардык тирүү жандыктарга эң негизги зыянды айлана чөйрөнү дайыма бузуп, бул канаттуулардын жашаган жерлерин жок кылуу менен адам алып келерин унутпоо керек. Анын ордуна бул кооз канаттууларды багып карап, ар бир жазда аларды күтөлү дешет адистер.